түрдөгү адам болуш керек. Же таптакыр эч нерсени түшүнбөгөн, же мен элдин каалаганын айтып койдум дагы, менден кийин эмне болсо ошол болсун деген иш. Комтөрдү алып бизге өткөрүп алыш бул өтө оор маселе. Өтө оор маселе. Эгерде эл аралык кандайдыр бир соктошуулар боло турган болсо, Кыргызстан былтыры мен айткан элем, изоляцияда калып калабыз, биз менен эч ким сүйлөшпөй коет деп. Мына 1 жылдан өттү, Кыргызстанга бир да мамлекеттин же өкмөт башчысы, же өлкө башчысы келип да койгон жок. Бул деген мамиле кылбай атат биз менен деген сөз. Мен өзüm үчүн жооп берем, башкалар үчүн эмес. Мен өзүмдүн түшүнүгүмдө жооп берем. Комтөр Кыргызстанга өттү деп ушундай чечим кабыл алгандыгы Кыргызстандын кийинки электеги шоруна бүткөнбү, бактысына бүткөнбү, ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жараша кабыл алсын. Менин жеке түшүнүгүмдө шордун баары алдыда. Бул шордун баары алдыда. Себеп эл аралык сот, бул Кыргыздын соту эмес. Бир кой жетелеп барып, маселеңди каалагандай чечип алгандай. Жок. Муну дагы айрыкча жаштар кулагыбызга куюп алалы. Бир канча жылдар өтөт, дагы бир кишилер пайда болот дагы, ошондо неге айтпадыңыз деп чыккандар пайда болот. Айтсам уктуңар ошо кезинде. Кезинде неге айтпадыңыз деген мода азыр. Кезинде буларды айтып атканда, сен гаршокто отурат элең балам деп коем. Анда сен түшүнбөйт элең. Атаң менен энеңден сурасаң айтып берет дейм. Ошондой Комтөр маселеси бир отоло чечилди дегенден биз аябай алыспыз. Мен ишенбейм мисалы.